Айтымар окуу борборунун бизге болгон сунуш аябай күтүүсүз жерден болду. Мына биз азыр Айтымар эс алуу лагеринде балам экөөбүз 2 күндөн бери эс алып атабыз. Мындан 2 күн мурун мага күтүүсүздөн телефон чалуу болуп калды. Ошо Айтымар окуу борборунун адистери тарабынан. Ал жерде ошо сиздин уулуңуз Алмазды Айтымар эс алуу лагерине 10 күндүк акысыз эс алуу лагерине ошо туура көрүп атабыз. Ошо балаңыздын эмгегин, балаңыздын ийгиликтерин баалап, ушундай туура көрүп атабыз деген сунуш болду. Чындыгында эле Алмаз көптөгөн ийгиликтердин ээси, Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, Азияда 3-чү орунду багындырып, көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрөт. Мен аябагандай кубандым муну угуп алып. Себеби дегенде бул жерде аябагандай жакшы шарт экен. Таза абада, мынакей жакшынакай дарылык касиети бар жер алдынан чыккан суудан жасалган ушу бассейнде балдар 2 күндөн бери эс алып атышат, аябай көңүлдүү болуп атат. Андан сырткары бир жумадан бери менин улуу балдарым Арзыбек менен Услан дагы Чолпон атада жакшы мелдешип өтүп, ошол жерде мелдеште катышып атышат. Алардын дагы ден соолуктарын сурап, аларга дагы моралдык колдоо көрсөтүп, мына бүгүн барып келдим. Бул жерде эс алуу лагеринде шарт аябагандай жакшы экен. Мага жаккан жери ушул таза абасы менен ушул дарылык касиети бар бассейни болду. Андан сырткары дагы бул жерде балдарды кошумча англис тилинен окутат экен. Аябагандай күчтүү адис окутуп атат. Ушундай бир жаратылыштын бир жакшы таза бир койнунда эс алуу менен билим алууну айкалыштырып, ушундай бир шарт түзүп берип, балдарга ушундай бир шарт болуп атканына мен аябагандай кубандым. Мен ишенем, балам ушул жерден 10 күн жакшынакай эс алып, ошол 10 күндүк эс алуудан аябагандай чоң күч кубат алып, мындан аркы дагы ошол ийгиликтерди багындыруусуна бир чоң бир өзүнө бир энергия жыйнайт деген ишеничим бар да. Айтымар окуу борборуна мен ушул мүмкүнчүлүктөн ыраазычылык айтып кетким келет. Мындан аркы иштеринде да ийгилик болсун. Ошо балдар үчүн ушундай бир жакшы иштерди жүргүзө берсин.